Салам достор, барыңыздарга бүгүн сиздерге курулган лагмандын жасалуу жолун көргөзөм. Эгер сиз каналыма каттала элек болсоңуз, каналга сөзсүз түрдө катталып алыңыздар. Анткени алда сиздерди көптөгөн кызыктуу рецепттер күтүп турат. Эң алгач этти видеодо көрсөтүлгөндөй кылып, чука кылып турап чыгабыз. Этке лагман үчүн приправа кошуп, татымына жараша туз, соевый соус кошуп, аралаштырып, кеминде жарым саатка маринадка калтырабыз. Крахмал кошсоңуздар абдан сонун болот, бирок менде тилекке каршы калбай калыптыр. Кызып турган майга эт салып, кууруп баштайбыз. Эттин өзүнүн суу чыгып баштаганда капкагын жаап, суу тартылганча кууруйбуз. Этке пиязды кошуп 1 мүнөттөй кууруйбуз. Артынан жандоо туралган сарымсакты кошуп 2-3 мүнөттөй кууруйбуз дагы. 1 аш кашыкта томат пастасын кошобуз. Пекин капустасын салып 2-3 мүнөттөй кууруйбуз. Артынан болгар калемпирин салып, аны дагы 2-3 мүнөттөй кууруйбуз. Татымына жараша туз, атайын лагман үчүн приправа, соевый соустан дагы бир аз кошобуз. Баарын аралаштырып, 1 стакандай суу куябыз. Эгер лагмандын ачуу болушун кааласаңыз, куруп жатканда ачуу калемпир кошуп койсоңуз болот. Он мүнөттөй кайнатып, тууралган кинди салып, өчүрүп коебуз. Аз өлчөмдөгү майга камырды салып 2-3 мүнөттөй кууруйбуз. Бир аш кашыкта соевый соус кошуп кууруйбуз, бирок менде бир аз азыраак болуп калды. Аралаштырып, подливадан өзүбүзгө керектүү өлчөмдө салып 2 мүнөттөй кууруйбуз. Эгер сизге видео жакса, каналыма катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз. Тамагыңыздар дамдуу болсун.